Москва шаарындагы мекендештер үчүн жаңылык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, жана ошондой эле документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек арасына каттап жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн жана ошондой эле документтерине жардам берген Эрик мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +7929 548 4804 +7969 280 86 27. Дайыма талкуу чордонунда жүргөн теле алып баруучу ырчы Анжелика бул жолу да социалдык тармакка сырдуу сүрөт жүктөп элдин бүйүрүн казатты. Бул тууралуу ырчы айым менен кыскача маек курдук. Акыркы жаңылыктарыңыздан бөлүшсөңүз, ар дайымкыдай чыгармачылык менен эле алып урушуп келе жатам. Андан тышкарыда бир топ долбоорлор менен алекмин. Мына бүгүн Казакстандан белгилүү имидж стилист Баки Бактайыр Бишкек шаарына жаш куракка карап кийинүүчү стиль боюнча өзгөчө сабактар менен келип отурат. Курак жана стиль деп аталган мастер-класста 20+, 30+, 40+, жана 50+ курактык имидждер талкууланмакчы. Италия, Франция, АКШ, Россия, Испания, БАЭ сыяктуу өлкөлөрдөн тажрыйба топтогон эл аралык класстагы шопинг специалист көркөм стилдүүлүк тууралуу жеке сырлары менен бөлүшүп, ар бир адамдын өзгөчөлүгүн ачууга көмөктөшөт. Бул менимче элге өзгөчө, жаштарга эң пайдалуу нерсе десем жаңылышпайм. Эл көзүндөгү инсандардын жеке жашоосу баарын кызыктырат эмеспи? Өзгөчө сиздики жеке фронт кантип жатат? Чынын айтсам, жеке жашоону элге жарыялабай эле коеюн деп чечтим. Жеке жашоо өз нугунда баары жакшы. Инстаграмдагы баракчаңызга жүктөгөн сырдуу сүрөт баарын ойлонту окшойт. Эми ал сүрөттү чыгаруунун себеби бар албетте. Ажырашкан аялга ар кандай сөздөр эле эмес, көздөр да жабышат экен. Андыктан алардан коргонуу максатында жашоомдогу эң маанилүү киши, жан дүйнөмдүн коргоочусу бар экенин билдирип коюуну туура көрдүм. Ооба, жүрөгүмдүн ээси бар. Эмнеге болбосун? Жан дүйнөмдүн купулунан ачкычын таап, жылуу сөздөрүн арнап, мени ар тараптан колдоп, дайыма жанымдан чыкпай көңүлүмдү алып турган жан шерегим бар экенин жашырбайм. Бирок аты жөнү ким, кай жактын кулуну, эмне менен алектенет деген сурооңуз болсо жооп бере албайм. Анткени анын баарын айтуунун кажети жок деп ойлойм. Эң негизгиси түгөйүм менен биргемин. Насип кылса ушул адам менен өмүр бою кол кармашып, карлык доорун сүргүм келет. Ошондо жакында тойбу? Той кылсак эң алгач журналисттерди чакырам. Жооп кыскача эле болсун. Булак Гезит Кейже.